Эми знак приоритет. Артыкчылык берген артыкчылык жол белгилери. Карайбыз. Бул жол белгиси негизги жолдун багытын көрсөтөт. Негизги жол экенин билдирет. Демек, кантип биз билебиз? Бул кайсы маалда коюлат десек, дей турган болсок. Так, мына жазып түшүндүрүп берейин. Кесилиште эгерде ушул знак коюла турган болсо, мына ушул жерден ушул знак коюла турган болсо, мындай, мына знак коюлду дейли. Анан бул жак уступи коюлуп калат. Жол бошот деген, мына. Бул жактан бир унаа келсе, анан бул жактан бир унаа келсе, биз жактан биз биринчи жол жүргүтөбүз. Мына түзү главный жол экенин, негизги жол экенин, артыкчылыгы бар жол экенин биз ушул знак аркылуу билебиз. А бул болсо, бул экинчи даражадагы жол. Бул экинчи жүрүп калат. Бул биринчи жүрүп калат. Себеби знак приоритет, артыкчылык берген знак турса, мына ушул сары знак турса. Демек, бул главный жол, негизги жол экенин билдирет. Түшүндүрө алдым, главный жол. Эми кийинкини караңыздар. Бул болсо, ошол негизги жолдун бүтүшү. Мисалы, мына. Бул жактан бир кесилиште негизги жол деп айтты дагы, мына. Бул жерден бүтөт. Бүттү дейли. Мына. Мындай жол бар. Бул жакта негизги жол деп знак приоритет турат дейли. Мындай келдик дагы, биз бул жактагы унаага караганда биз артыкчылыктуу болдук дагы өтүп кеттик. Мына. Өтүп кеттик. Анан кийинки кесилишке келгенде, главный жол бүттү деп турат мына. Бүттү деп сызылган турат ортосучу. Демек, эми бул жакта биздики главный эмес болуп калат. Главный жол бүттү уже. Биз главный деп туруп, бул жакта кандай өткөндөй эле өтүп албашыбыз керек бул жерден. Мына ошону билдирет. Негизги жолдун бүтүшү, главный жолдун бүтүшү. Эми муну караңыздар. Бул кандай? Бул дагы артыкчылык берген жол белгиси. Экинчи даражадагы жол менен кесилише турарыбызды алдын ала бизге маалымдайт, мына. Ушундай жол бар дейт, мына. Экинчи даражадагы жол менен биздин артыкчылыктуу жолубуз кесилишет. Мисалы, мына бул жактан биз жүрүп баратабыз. Ушул знактын негизинде өтөбүз бул жерден. Мына, мындай болуп туруп, мындай болуп, Анан бул жактагы жол кесилише турарын бизге маалымдайт, бирок аныкы экинчи даражадагы. Экинчи даражадагы жол менен кесилише турарыбызды маалымдайт. Мына, биздики дагы эле артыкчылыктуу. Биз биринчи жүрүп кетип калабыз, а булар болсо бизден кийин жүрүп калат. Мына. Ортосу чоң кара болуп сызылганы бул негизги жолду билдирсе, а капталындагы бул эки кара сызыктар бул экинчи даражадагы жол экенин билдирет. Ал унаалар бизге жол бошотуп берип калат. Бул дагы ошондой, бирок солдон чыккан экинчи даражадагы жол сол жактан чыкканын билдирет. Мына. Ошондуктан ичкей кылып сызып койгон. Мына. Бул жакта биздики приоритеттүү жол, артыкчылыктуу жол. Сол жактан келген чыккан унаа бизге жол бошотуп берет. Бирок бизге маалымдайт, солдон чыккан жол бар деп. Мына. Бирок артыкчылык биздики, знак приоритет бул дагы, артыкчылык. Биздики бул жерден биз биринчи жүрүп кетебиз, экинчи анан бул жүрүп калат. Второстепенный жолдогу. Второстепенный жол менен кесилишет. Экинчи даражадагы жол менен кесилишет, сол жактан деп билебиз. Эми муну караңыздар. Бул кандай? Бул азыркы көпчүлүккө маалым болгондой эле, бул орусча айтып көнүп калганбыз, уступи деп, жол бошот. Кайсы маалда жол бошотобуз? Эгерде мына, мындай жол бар дейли. Мындай жол бар. Булар кесилишке коюлат, мына. Жол бар. Бул жактагы главный болуп калат. Жанагы сары знак 2-1. Главный болуп калса, биздики уступи, мына. Ушул знак турат. Турса, бул знак турган маалда биз эмне кылабыз? Бул жактан келген унаага, мына мындай жүргөн унаага, жол бошотуп берип калабыз. Уступи, жол бошот.
Биздин жолго караганда бул жактагы жол артыкчылыктуу болуп калат. Бизде артыкчылык жок бул жерден. Аларга жол бошотуп берип калабыз. Уступить кылып калабыз. Жол бошотобуз. Эми кийинкини караңыздар. Бул жерде кандай? Бул стоп, токтобой туруп жол жүргөнгө болбойт. Тыюу салынат. Токтоп, анан жол жүрүшүбүз керек. Мисалы, биздин жолду кесип өткөн поезд жол бар дейли. Мына. Поезд жол бар. Ошол поезд жолго жакын калганда коюлат. Көп учурда стоп бул знак жакын калганда коюлат. Стоп, жакын калганда коюлат, демек токтоп, мына билеттерде да бар го. Жакындап келаткан поезддин бар жогун аныктагандан кийин гана андан дальше анан жол жүрөбүз деген сыяктуу. Бул поезд жолго эле эмес, башка негизи эле башка жолдорго дагы коюлат. Унаа жүргөн жолдордо. Мисалы мына мындай. Бул жерде знак тура турган болсо, знак турса, биз токтойбуз. Стоп сызык болсо, стоп сызыктан, мына токтодук, Бул жактан келген унааларды пропускать этебиз дагы, токтоп туруп, андан кийин анан жол жүрүп кетебиз. Токтобостон урган бойдон өтүп кеткенге болбойт. Токтоп, эки жакты карап, анан жол жүрөбүз. Мына ушундай. Ал эми булчу, бул дагы знак приоритет, артыкчылык берген жол белгиси. Бул көбүнчө кесилишке эмес, бул кууш жерлерге, тар жерлерге коюлат. Мисалы, жол кенен келип туруп, мында көпүрөгө келгенде тарайып кетти, мындай болуп туруп тарайып кетти. Мына ар жактагы кенен болуп туруп, мындай келип туруп, именно ошо көпүрөгө келгенде жол тарайып кетти. Демек, ошол тарайып кеткен жолдун жээгине коюлат. Ушундай болупчу. Коюлду, демек артыкчылык, бизде артыкчылык жок бул учурда. Карама каршы келген уна биринчи өтүп кетет бул жерден. Биз токтоп турабыз. Ал өтөт, андан кийин анан биз өтөбүз. Бир учурда бизге чыкканга болбойт. Анткени анын знак приоритети мындай көк фондогу болот дагы, ага артыкчылык берип калат. Азыр кийинки билеттерде мен азыр көрсөтөм. Көк фондогу болсо, ал биринчи өтүп калат. Эгерде кызыл болуп туруп, мына ушундай биз жагы кызыл, бул жагы кара болуп турган болсо, анда ал биринчи өтүп калат. Биз аны пропускать этишибиз керек болуп калат. Түшүндүрө алдымбы? Мына мындан алдыңкысында айткандай эле, эгерде көк фон боло турган болсо, жанагындай эле кууш жерде, мына кууш жерде эле, тар жерде, көпүрө же ошол сыяктуу жолдордо, эгерде биздики ушундай знак турса, көк фондогу знак турса, аныкы тегерек кызыл знак турса, анда бизге артыкчылык берилет. Мына биз жак ак болуп турат, бул жак кызыл болуп турат. Мына көк фон болду, ушундай знак менен, ичинде стрелкасы менен, жебеси менен. Демек, биринчи биз жүргөнгө укуктуубуз. Ал бул жакка токтоп бизди пропускат этиш керек, кой бериш керек. Андан кийин анан жол жүрүп кетет. Мына ошондой туугандар бул дагы. Мына ошону менен артыкчылык берген жол белгилери бүттү. Знак приоритеттер бүттү.